Бүгін көмір алғаны келсем, буга чейин деле мына частныйлар 4,5 миңден андан да ашыктан сата башташты. Мен бүгін bir жерге келсем, ошо 3600 сомдон көмір сатып атты. Ошол көмір алалы деп келдик. Чоң рахмат ушу мэрияда иштегендерге, ушул ишке катышкандарга. Элге жакшы эле болуп атпайбы? 1300 сомдон 1 тоннасын айырма болуп атат. Кылычын камдап кыш келатат, мына суук болуп атат. Элдин баары үшүп мына көмүр алалы деп келсек, көмүрдүн баасы бул жерде Казакстандын көмүр баасы 8 миң экен. Тияктан айтат 5 миңден чыккан жеринен 5 миңден берип атабыз деп. Биз жерге келип 8 миңден. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын көмүрү жок экен. Мына миллион, миллиард деген тонналар жатат дейт. Көмүр жок, казактыкын жагып атабыз эми. Бул жерде жана бизнесмендердин эле чөнтөгү болуп атпайбы? Карапайым эл кууруп атпайбы? Көмүр издеп, кымбат болуп атат. Чөнтөктө акча жок дегендей. Мынакей Кыргыз көмүр менен мэрия тарап жактан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, азыркы учурда балык шаарыбызга көмүр келип турат. Көмүрдүн баасын 3600дөн кылып турабыз десек болот. Ушу балыкчынын экинчи кругу боюндагы ушу Чермет жака келишип, ошол жерден көмүр алып кетишсе болот. Бул жерден азыр 10 КАМАЗ барып келип атат десек болот. Бир 2-3 рейс жасашат да, ошондо общий бир где-то 700-800 тоннадай болот.